Жылына миллиондогон адамдардын өлүмүнө себепчи боло турган инфекциялык агент бул вирус. Сиздерге аны менен күрөшүүнүн стратегиялык планын айтып бермекчимин. Натыйжада эч бир вирус сиздерге таасир эте албай калат. Демек, анын табиятына токтоло турган болсом, сыртта бардык жерде болушу мүмкүн, жада калса менин колумда деле болушу мүмкүн. Аны жок кылыш үчүн жөн гана сабындап жууп коюум жетиштүү болот колума. Ал эми ал организмибизге кирген болсо, мисалы ооздон кирет, мурундан кирет жана башка жерлерибизден деле кириши мүмкүн. Киргенден кийин аны жок кылуу оңойго турбайт. Албетте биздин иммунитетибиз аны жок кылууга аракет кылат. Мисалы Т-helper деген клеткабыз бар. Ал клеткага кайсы бир клеткабызга түшкөндөн кийин дароо аны таап жок кылат. Жана дагы интерферон деген бар. Ал бир клеткага түшкөн вирустун башка дагы клеткага көбөйүп өтүшүнүн алдын алат. Бирок бул эки клетка вируска каршы күрөшкөнү менен дайыма эле аларды толугу менен жок кылууга жөндөмдүү боло бербейт. Ошондо биз ооруп калабыз. Анан дене табыбыз албетте вирус түшкөндөн кийин жогорулайт. Бул дагы организмдин реакциясы вирусту жок кылууга болгон. Албетте көп вирустар дене табыбыз 37 градустан ашкандан кийин жок болот. Ошондо болсо дагы ал дагы толугу менен жардам бере албай калышы мүмкүн. Ошондо албетте дарыгерге жолугуп, дарылануу ыкмасын алабыз дагы. Натыйжада айыгышыбызга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми сиздерге ошол вируска каршы күрөшө турган маанилүү шарттарды айтып бермекчимин. Аларды сөзсүз түрдө колдонсоңуздар, сиздерде бар вирустар дагы сиздердин оорушуңуздарга себепчи болбойт, же болбосо иммунитетиңиз вирустан күчтүү болуп, вирус өзүн көрсөтө албайт. Чындыгында көпчүлүк адамдарда вирус жашай берет. Анын иммунитети бекем болгон үчүн качан иммунитети төмөндөсө, ошондо адамды оорутам дегендей таризде адамда жашап жүрө берет. Бирок адам оорубайт. Качан гана иммунитет төмөндөгөндө биз кайсы бир вирустук инфекция менен сөзсүз түрдө бизде жашап аткан мурдатан эле бар болгон вирустук инфекция менен ооруп калабыз. Демек, бизге эмне керек вируска каршы күрөш үчүн? Биринчи кезекте бизге күндүн нуру керек. Билесиздер, күндүн нурунда витамин D бар. Ошол биздин терибизде D витамини пайда болушуна себепчи болот деп айтайын. Анан дагы күндүн нуру ультрафиолетовый лучтан сырткары инфракрасный лучтарды дагы чыгарат. Ал болсо ультрафиолетовый лучтан айырмаланып, биз кийим кийип турсак деле өтөт, андан сырткары денебизге 5-6 сантиметрге чейин кирет. Жана ал жерде мелатонин деген гормондун көбөйүшүнө себепчи болот. Мелатонин гормонун албетте биз уктаган убакта пайда болушун билесиздер кечкурун, бирок бул күндүн нурунун таасиринде дагы көбөйүп, иммунитетибизге өзүнүн жакшы пайдасын тийгизип, антиоксидант деген эркен радикалдарды жок кыла турган касиет. Ошонун дагы бекемделишине шарт түзөт. Демек, күндүн нуру керек биринчиден. Ал бизге жетиштүү келип турса эле, организмибиз кыйла чыңалып күчтүү болуп калат. Ал үчүн күн чыккан мезгилден баштап түшкө чейин, обедке чейин дейли, күндө болгону аракет кылыш керек. Бул биринчи шарт. Анан дагы уйку сөзсүз түрдө жетиштүү болуш керек. Уйку жетишсиз болгондо дагы адамдын иммунитети төмөндөп кетет. Жана дагы өсүмдүктөрдөн дейли эң күчтүү вируска каршы күрөшө ала турган нерсе бул сарымсак. Мурдагы видеолордун биринде атайын сарымсак тууралуу, чеснок тууралуу видео чыгардым. Ал вирустарды дагы жок кылат дегенмин. Ошондуктан аны дагы сөзсүз түрдө жеп туруш керек. Анткени вирустарды дагы жок кылып турат. Жана дагы уйкуну айттык, күндүн нурун айттык, чеснокду айттык. Жана дагы иммунитетти бекемдей турган шарт бул стресстен мүмкүн болушунча арылганы аракет кылуу. Качан биз стресс болуп, кортизол гормону бөлүнүп чыкты, жана иммунитетибиз төмөндөштү баштайт. Же болбосо ошол механизм иштебей калат. Албетте, кортизолдун дагы биздин организм үчүн орду бар.
бирок ал көбөйгөн сайын иммунитетибиз дагы төмөндөй берет. Андыктан стресс эми чыңалуу деп айтсак деле болот кыргызчалап, ошол нерсени жоюш керек. Ар бир туш болгон кырдаалыбызды анализдеп, балким кыйынчылык болуп аткан болсо, аны жеңип чыгуунун амалын таба турган болсок, жана дагы өзүбүздү ар дайым жакшы бир маанайда сактай алсак, кортизол гормону көп бөлүнүп чыкпайт. Жана иммунитетибиз дагы бекемделет. Андан сырткары бизге С, Д витаминдери, цинк дагы жетиштүү өлчөмдө керек болот. Аларды эмнелерден алышты билесиздер. Албетте жер жемиштерде көптөгөн азыктарда бар, бирок ошондой болсо дагы жетишсиз болушу мүмкүн. Профилактикалык дозада дарыканадан сатып алып, аларды дагы ичип турушубуз керек. Ошондо иммунитетибизге сөзсүз түрдө жакшы таасир этип, вируска каршы күрөшүүбүз жогорулайт. Демек, эмнелерди кылышыбызды дагы бир жолу санап өтөйүн. Биринчиден, күндүн нуру керек, жетиштүү өлчөмдө алып туруш керек күн чыккан маалда. Экинчиден, уйкубуз жетиштүү болуш керек. Анан дагы чеснок жеп туруш керек. Анан дагы витамин С, Д, цинк жетиштүү болуш керек. Ушуларды дагы профилактикалык дозада ичип турушубуз керек. Албетте, толук айтылбай калган нерселер дагы бар арасында, бирок ушуларды эле кылуу дагы сизге өтө чоң көмөкчү болот. Эгерде сиздин денеңизде вирус бар болсо деле, ал жашай берет, бирок ооруну козгобой, жөн гана уктаган абалы деп айтсам дагы болот. Жашай берет, бирок көбөйбөйт. Ошентип, бүгүнкү теманы жыйынтыктасам болот. Стрессти дагы бир айтып коеюн. Сөзсүз түрдө аны менен күрөшүңүз. Мүмкүн болушунча маанайыңызды жогорку деңгээлде алып жүргөнгө аракет кылыңыз. Муну менен сиз бир гана вирусту токтотпостон, башка оорулардын дагы алдын аласыз.